Мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен. О жараткан Аллахым, кичинекей бул ишти кабыл алып, угармандарыбызга, окурмандарыбызга пайдасын тийгизип, о жараткан Аллахым, бул иштин соопторун бардык мусулмандарга, котормочуга, анын ата энесине, устаздарына, бир туугандарына, үй бүлөсүнө, бардык үй журтуна жеткир. Амин. Я Аллахым, жалпы баарыбыздан Аллах разы болуп, өзү разы кылып, чексиз соопторун берип, өзү кабыл кылсын. Кош келиңиздер. Иншаллах Куран баяны сабагын улантабыз. Бакара сүрөсүнүн 47-аятынан Аллах Таала айтат: Аузу биллахи минаш шайтонир раджим. Робби ишрах ли содри ва яссир ли амри вахлул уқдатам мин лисани яфқаху қаули робби яссир ва ла туассир робби тамим бил хайр. Амин я архамар рахимин. Алхамдулиллахи роббил аламин. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад кама саллайта аля Ибрахима ва аля али Ибрахима иннака хамидум маджид. Аллахумма барик аля Мухаммад ва аля али Мухаммад кама баракта аля Ибрахима ва аля али Ибрахима иннака хамидум маджид. Амин я архамар рахимин. Астаузубилlah. 47-аят. Бакара сүрөсүнүн 47-аятында мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Таала айтат: Эй Якуб балдары, силерге тартуулаган жакшылыктарымды эстегиле жана шүгүр келтиргиле. Мен силердин мартабаңарды өз заманыңардагылардан жогору кылганым жөнүндө ойлонгула. Ушундай бир күндөрдөн корккула. Кудайдын рухсаты жана өкүмү жок. Ал күнү көмөк катары бир дагы адам башка бир адамдын абалын оңдой албайт. Кудайдын буйругу жок, жардам дагы кыла албайт. Кудайдын рухсатысыз бир напси адам тарабынан башка бир адамдын пайдасы үчүн эч кандай колдоо кабыл алынбайт. Азаптын наркына эч кимдин төлөө акы алынбайт. Ошондой эле аларга бирөө тарабынан жардам да берилбейт. Эй жөөттөр, ата бабаларыңарды фараондун элинен кутулткан күндү эстегиле. Фараон силерге катуу азап берген. Уул урпактарыңарды мууздап, кыздарыңарды кызматка, күнчүлүккө тирүү калтырышкан. Силер жаман жорук жосумдарыңар үчүн Алла тарабынан ошондой улуу балеге капталгансыңар. Эй жөөттөр, менин силерге кылган мээрмандыгымды эстегиле. Силер үчүн дарыя, деңиз, суусун экиге бөлүп жол ачтык. Силерге фараондун желдеттеринен кутулууга мүмкүнчүлүк бердик. Фараондун желдеттерин дарыя, деңизге чөктүрдүк. Ошол абалды көрүп тургансыңар. Эй жөөттөр, Муса алейхиссаламга Тоорат китебин берүүгө убада кылганыбызды эстегиле. Муса алейхиссаламдын 40 күндөн кийин Тур тоосуна келип, Тооратты алуусуна убада бердик. Ал эми Муса кеткенден кийин Самирий даярдаган Мусонун сүрөтүн айкелин Кудай катары санап сыйындыңар. Чындыгында силер өз напсисине зулум кылгандарсыңар. Анан силердин тообо кылганыңардын негизинде ошол күнөөлөрүңөрдү кечирдик. Балким кечиримибизге шүгүр айтышар дедик. Эй жөөттөр, силерди хидаят, туура жолго түшөр деп Азирети Мусага Тоорат китебин чындык менен жалганды ажыратуучу мужиза, кереметтерди бергенибизди эстегиле. Эсиңерден чыгарбагыла. Эй жөөттөр, Мусанын өз коомуна айткан төмөнкү сөздөрүн эстегиле. Эй элим, албетте силер Мусону Кудай деп ибадат кылып, өзүңөргө зулумдук кылдыңар. Бул чоң күнөөдөн арылуу үчүн жаратуучу Кудайга тообо кылгыла. Мына ошол себептүү тоболоруңар кабыл болот. Тообо келтирген ушул жолуңар Алланын алдында жакшыдыр. Ошентип жөөттөр Алланын өкүмүн орундатышты. Алла Таала алардын тооболорун кабыл кылды.
Allah Taala pendelerinin tövbelerin kabul kılıuçu meherman. Ey jööттөр, Hazreti Musaga Allah'ını açık dağına kösmökös көрmөйүнчө сага эч качан ыйман келтирбейбиз, ишенбейбиз деп айтканыңарды эстегиле. Башкача айтканда, Бани Исраил Мусого сыйынганда, Бани Исраилдин көрүнүктүү 70 адамы Аллага тобо кылуу үчүн Hazreti Musa менен Тур тоосуна барган болчу. Алланын сөзүн уккан соң алар Алланын өзүн көрбөсөк ыйман келтирбейбиз, ишенбейбиз деп айтышты. Ошондо асмандан чагылган түшүп силерди өлтүрдү. Чындыгында силер ошону көрүп турдуңар. Андан кийин Hazreti Musанын дубасы менен силерди кайра тирилттик. Мына ошол себептен бул ырайым үчүн Аллага шүгүр кылаарсыңар. Ошол мезгилде Алла Таала тарабынан jööттөр текебер жана заалым бир коом менен согушууга өкүм алышты. Бирок алар эки анжылык кылып моюн сунушпады. Алла Таала аларды 40 жыл отурукташуудан тыйып, эрмен чөл талаада тентиреп жүрүү сыноосу менен жазалады. Талаада күндүн аябай ысык аптабына кабылып, катуу азап чегишти. Hazreti Musанын дубаларынын берекесинен бир нече булуттар төбөлөрүнө көлөкө берип турду. Мына ошол үчүн Алла Таала мындай деди: Эй Бани Исраил, биз булутту жиберип, башыңарга көлөкө түшүрдүк. Силерди азыктандыруу үчүн асмандан шекер шириндик жаадырдык. Андан сырткары бөдөнөнүн шиш кебектерин түшүрдүк. Силерге Алланын таза ырыскыларынан канча кааласаңар, ошончо жегиле деп өкүм кылдык. Эртеге түшпөй калса жейбиз деп Аллага шек күмөн кылбагыла. Алла рызкыларыңарды токтотпойт, бирок адепсиздик кылып, буйругубузду аткарбадыңар, кампа кылып, катып алдыңар, бизге ишенбедиңер. Мындай жорук менен бизге зыян зулумдук жеткирбедиңер, балким өздөрүңөргө гана зыян зулумдук жеткирдиңер. Эй jööттөр, өз убагында ата-бабаларыңар аптаптуу талаа азабынан кутулуу үчүн аларга Кудус үйү кыштагына киргиле, дарбазадан кирер мезгилде таазим этип, башыңарды ийип, Алла күнөөлөрдү кечиргин, өчүргүн дегиле. Башыңарды ийип, Алла күнөөлөрүбүздү кечиргин, өчүргүн дегиле. Ошондой кылсаңар күнөөлөрүңөрдү кечиребиз. Андан сырткары өкүмдөрүбүздү жакшы так аткаргандарга ашыкча соопторду беребиз деп айткан сөзүбүзгө ой жүгүрткүлө. Өздөрүнө зулум кылган ата-бабаларыңар мазактоо иретинде күнөөлөрүбүздү кечиргин, о Кудай деп айтуунун ордуна бизге буудай керек дешти. Биз алардын адепсиздиги, оройлугу жана андай заалымдардын үстүнө асмандан азап жаза түшүрдүк. Тактап айтканда асмандан от келип, бузукларды күйгүзүп кетти. Ойлонгула, эй jööттөр, Муса алейхиссалам коому азаптуу чөлдө чаңкап, суусашканда Алладан суу талап кылды, тиледи. Биз Hazreti Мусага аса таягыңды ташка ургун деп айттык. Муса алейхиссалам Алланын буйругун орундатып, аса таягы менен ташты урду. Ошол замат таштан 12 чачма булак пайда болду. Ар бир урууга өзүнүн суу ала турган жайы маалым болду, белгилеп алды. Биз аларга Алла берген даяр ырыскыны жегиле, Алла берген сууларды ичкиле, баарына шүгүр келтиргиле, жер жүзүндө бузуклукту жайылтпагыла дедик. Эй jööттөр, Hazreti Мусага, эй Муса, биз бир түрдүү тамакка көпкө сабыр каниет кыла албайбыз. Ошондуктан биз үчүн Алладан сурачы, бизге жер өндүргөн нерселерден жашыл өсүмдүктөрдү, бадыраң, сарымсак, буудай, буурчак жана пияз даярдап берсин, өндүрүп берсин дегениңерди эстегиле. Hazreti Musa, эй jööттөр, силер жакшы нерсенин ордуна жаман нерсени алмаштырып алууну көздөп жатасыңарбы? Алланын силерге берген мээнетсиз ырыскысы жакшы эмес беле?
агараасы болбодуңар. Шам падышачылыгындагы шаарлардын бирине баргыла, ошол жерден сураган нерсеңерди табасыңар, деди. Алланын жакшылыктарын чаңгандары үчүн Алла Таала алардын башын кордукка салып, кедейлик, жакырчылыкка дуушар кылды. Ошентип алар Алланын азабына капталышты. Жөөттөр Кудайдын аят белгилерин чанып тангандары үчүн пайгамбарларын эч бир укуксуз жөн эле өлтүргөндөрү үчүн, Алланын өкүмдөрүн аткарбагандары үчүн жана чектен ашкандыктары үчүн Алла ошондой түйшүктөргө кириптер кылды. Албетте ыйман келтирген адамдардан, жөөттөрдөн, христиандардан жана башка динсиздерден баштапкы диний ишенимдери жок адамдар. Эгер алардын кай бири жалгыз Аллага, кыямат күнүнө ыйман келтирип, жакшы амалдарды жасаса, чындыгында алар үчүн Алланын алдында улуу сооптор бар. Кыямат күнү аларга тозок отунан эч кандай коркунуч жок. Аларда эч кандай кам кайгы капа болбойт. Башкача айтканда, алар сарсанаа, убайым тартышпайт. Эй жөөттөр, эстегиле, силерден Азирети Мусаны ээрчийбиз, баш ийебиз деген убадаңарды алдык. Силер убада антыңарга каршы чыгып, бизге Тоорат өкүмдөрү аябай оор болуп жатат, биз ага амал кыла албайбыз дедиңер. Ошондо Жабраил алейхиссаламга буйрук бердик. Ал тур тоосун силердин үстүңөргө алып келди. Силерге Алла Таала мен берген китепти кабыл алгыла, өкүмдөрүнө алыңар жетишинче амал кылгыла. Эгер кабыл албай турган болсоңор, буйрук берем, тур тоосун үстүңөргө таштайт, анан баарыңар өлөсүңөр. Силерге эң жакшысы Тоораттын өкүмдөрүнө моюн сунуу. Мүмкүн ошондо гана силер такыбалардан болорсуңар, деди. Ошол келишим убададан кийин силер менин өкүмүмөн жүз бурдуңар. Эгер силерге Алланын фазилети жана ырайымы болбогондо, силер зынакорлордун катарынан болуп калар элеңер. Албетте силер өздөрүңөрдүн коомуңардан болгон ишемби күнкү аныкталган чектерди бузган адамдарды жакшы билесиңер. Ал бузуку коомго ишемби күнү балык кармоого тыюу салган элек. Аларга ошол күнү дүйнө иши менен шуулданууга, алектенүүгө да тыюу салганбыз. Алар биздин өкүмдөрдү аткарышпады. Ошол айлакерликти кылгандарга ар бириңер кор болгон абалда маймылга айлангыла деп айттык. Биз бул жазаны силерден мурун өткөн жана силерден кийин келе турган адамдар үчүн ибарат, такыбалар үчүн осуят, үгүт насаат катары келтирдик, деп Аллах Таала Бакара сүрөсүнүн 65-66 аяттарында айтып жатат. Кийинки аятта астагфируллах. Азирети Мусанын өз коомуна айткан сөздөрүн эстегиле. Ошол доордо ушундай бир окуя болгон эле. Урпактары жок бир байдын мурасын аламын деп, анын бир жээнини кечелердин биринде аны өлтүрүп, сөөгүн көчөгө таштап салат. Эртеси ошол жердин тургундарына үн катып, менин таекемди силер өлтүрдүңөр, дейт. Тургундар Азирети Мусага келип, Аллага кайрылып, бул байды ким өлтүргөнүн сурачы деп кайрылышат. Азирети Муса Аллага дуба кылат, анан Кудайдан аян түшөт. Азирети Муса коомуна Алла силерге бир малды таап союуну буйурду, деди. Жөөттөр Мусага, сен бизди эмне мазактап, шылдыңдап жатасыңбы, дешти. Азирети Муса, маскарапоз акылсыздардан болуудан Алладан паана тилеймин, деди. Жөөттөр, андай болсо Алладан сура, ал мал кандай сыпатта, дешти. Азирети Муса, Алла айтат, ал мал кары дагы эмес, жаш торпок дагы эмес, орто жашар. Силер эмнеге өкүм алсаңар ошону аткаргыла. Алар Азирети Мусага, Кудайыңдан сура, бизге малдын түсү кандай экенин баяндап берсин, дешти. Азирети Муса, Алла ал мал ачык сары түстү, көргөндөрдү сүйүндүрө турган болсун, деди.
Алар Азирети Мусага Кудайыңдан сурачы. Ал малдын сыпаты кандай экенин бизге баяндап берсин. Ишке салынабы же чөл талаада оттоп жүрөбү? Малдар бири-бирине окшош экен. Ал нерсе бизди күмөнгө салды. Алла буйурса акыры аны биз табабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан ошондо жөөттөр Алла буйурса деп айтышпаганда бул кошумча келип атат. Кыяматка чейин андай түстүү малды табышпайт эле деп айтылган. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн Алла буйурса деп айтышпаганда дейт, кыяматка чейин андай түстүү малды табышпайт эле деп айтылат. Азирети 71-аяттан Аллах Таала Куранда Бакара сүрөсүндө айтат. Азирети Муса Алла айтат, ал мал мээнет кылып жер айдап жүргөн эмес, суу чыгарып, суу ташып, эгиндерди сугарган эмес, мындай иштерди такыр кылбаган, денесинде эч кандай белги болбогон мал деди. Жөөттөр Муса, мына, азыр сен бизге акыйкатты маалымдадың дешти. Анан жөөттөр ал малды көпкө издеп жүрүп акыры таап союшту. Ушул ишти аткарбай коюуга да жакын болуп калышты эле. Бир напсини жанды адамды акы укугу жок өлтүргөн окуяңарды эстегиле. Ошол өлтүрүлгөн напсини адамды ким өлтүрдү деп талашып тартыштыңар. Алла Таала силер жашырган нерселерди ачыкка чыгаруучу. Биз жөөттөргө малдын кээ бир мүчөсү менен өлгөн адамды ургула дедик. Силер малдын кээ бир мүчөсү менен урдуңар эле өлүк тирилди. Анан ал өзүн өлтүргөн адамды көрсөтүп берди. Акыйкат Алланын ушундай кудуреттери бар. Өлүктөрдү ушундай жол менен да тирилтет. Силерге аяттарды, белги, аламаттарды ушундай түрдө көрсөтөт. Балким силер бул аяттарга ой жүгүртүп акыл калчаарсыңар. Ошол аят белгилерди көргөндөн кийин дагы жүрөгүңөр таасирленбеди? Жүрөгүңөр таштай, балким андан да катуураактыр. Ошон үчүн кээ бир таштардын арасынан чашмалар чыгып, көлдөр агып турат. Таштардын кээ бирлери жарылып арасынан суу чыгат, кээ бир таштар Кудайдан коркконунан майдаланып, талкаланып кетет. Ал эми силердин жүрөгүңөр эч качан эч нерсеге таасирленбейт. Алла Таала силердин баардык амалдарыңардан кабардар. Мына ушуну билгиле. Эй момундар, бул жөөттөрдүн ыйманга келүүсүнө үмүт кыласыңарбы? Чындыгында алардын кээ бир тобу Тур тоосунда Алланын сөзүн угушкан. Өздөрү билгенден кийин ар бири өз коомдоруна барып Алланын сөзүн өзгөртүп жеткиришкен. Арине алар өздөрү токуган жалган, бурмаланган сөздөрдү өздөрү жакшы билишет. Эгер кээ бир жөөттөр момундар менен жолугуп калышса, биз дагы силерге окшоп ыйман келтиргенбиз дешет. Эгер өз ара кээ бири башкалары менен жолугуп калышса, улуулары кичүүлөрүнө, Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын сахабаларына Алла тарабынан силерге маалым болгон сырдуу кабарларды айтып берип жатасыңарбы дешет. Тактап айтканда, Торатта Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын жакшылыгы, сыпаты, кабары жөнүндө жазылган маалыматтарды Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын сахабаларына кабар берип жатасыңарбы? Ал тууралуу эч качан ооз ачпагыла дешип мына өз ара сүйлөшөткөндөрү кошумча келип атат. Астагфируллах. Себеби дегенде кыямат күнү Алланын алдында Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын сахабалары аны далил катары карманып алышат. Анан ошол кезде силер Алланын алдында уят шерменде болосуңар. Ал абалды билбейсиңер. Астагфируллах. Алла Таалалардын иштеринде катылган сырларынын бүт баарын жакшы билерин, тилдери менен угуса сүйлөгөн сөздөрүнүн бүт баарын жакшы билерин алар кантип билишпейт деп Аллах Таала Бакара сүрөсүнүн 77-аятында айтат. Астагфируллах, улайбыз. Жөөттөрдөн кээ бир ушундай жааматтар бар, окууну да, жазууну да билишпейт, Торатты да билбейт. Арзуу тилек каал окуяларына туура келген
алмашылган, бурмаланып, өзгөрүлгөн өкүмдөргө гана ишеним артышат, карманышат. Алардын бири да Тоораттын өкүмүнө анык чын дилинен ишенбейт, тек гана ой менен иш тутушат болду. Бейил азабы болсун ошол адамдардын баарына колдору менен Тоораттын өкүмдөрүн өзгөртүп жазып, анан бул өзгөртүлгөн өкүм Алла тарабынан түшкөн деп айтышкан. Алар өкүмдүн ордуна аз гана дүйнө муктаждыктарын канааттандыруу үчүн пара жолу менен жең астынан пайда табуу үчүн башка өкүм менен өзгөртүшкөн. Аларга колдору менен жазган жалгандыктары үчүн вайыл азабы болсун. Тозок жөнүндө айтылып атат. Өкүмдүн ордуна наркына алган алардын жалган акчалары үчүн аларга вайыл азабы болсун. Жөөттөр бизге тозоктун оту эч качан жетпейт. Болгону аз гана күн, башкача айтканда Музоого ибадат кылган 40 күн мөөнөтүнчө гана тозок оту жетет дешет. Эй Мухаммад саллаллаху алейхи ва салам, аларга силер бул туурасында Алладан ант убада алгансыңарбы? Эгер Алла убада кылган болсо, анда ал убадасына эч качан каршы чыкпайт же Аллага өзүңөр билбеген нерселерди айтып жабасыңарбы? Жок, силер ойлогондой эч качан болбойт. Балким ким жамандык кылса, аны өз күнөөлөрү ороп курчап алат да, ошол абалда капырчылыгы менен өлөт. Мына ошолор тозок ээлери, тозокто түбөлүк калышат. Ал эми Алла Таалага ыйман келтирип, жана жакшы амалдарды кылгандар, мына ошолор жаннаттыктар. Алар анда жаннатта түбөлүк калышат. Амин. Аллахым бейиштегилердин катарында кылып баарыбызды бейишин насип кыл деп бейишин сурап отурабыз. Тозогунан өз сактап Аллахым бейишин насип кылсын. Амин. Аллахумма солли ва саллим ва барик алейх. Жазалухан Мухаммадан саллаллаху алейхи ва саллям бимах ва ахлуху. Астагфируллах. 83 аяттан Аллах Таала айтат: Биз төмөнкү мазмунда Алладан башкага ибадат кылбайсыңар, ата-энеңерге жакшылык кыласыңар, туугандарыңарга сылык сыпаа мамиле жасап, камкордук көрөсүңөр, жетим жана кедейлерге ырайым этесиңер, адамдардын баарына пайдалуу сөздөрдү сүйлөйсүңөр, намазды өз убагында баардык эрежелерин сактап орундатасыңар, зекетти Тоораттын өкүмүнө ылайыктуу бересиңер деген ант келишимди биз Тооратта Бани Исраил менен түзгөнүбүздү эсиңерге алгыла. Бирок кийин бул макулдашуудан жүз бурдуңар, бул өкүмгө амал кылбадыңар, болгону тилиңердин учунда гана амал кылдыңар да ошо менен тындыңар. Ошондой эле силерден төмөнкү мазмунда бири-бириңерди өлтүрбөгүлө, өз мекенинен элди кууп чыгарбагыла, анан силер ушул ант келишимди кабыл алдыңар деген ант убаданы алдык. Мына ушул жөнүндө да ой жүгүрткүлө. Бирок эй Мадинанын жөөттөрү, ата-бабаларыңар кылган иштерге күбөсүңөр, андан соң силер ошол тайпадан болуп туруп ант келишимди буздуңар, өз элиңерди акысыз, укуксуз өлтүрө баштадыңар. Кээ бир тайпаларыңарды өз мекенинен кууп чыктыңар, башка тайпаларыңарга зулумдук менен үстөмдүк кылдыңар. Эгер силерден бир тобуңар бири-бири менен салгылашып жаткан абалда туткун болуп колго түшүп калса, өзүңөр фидия, кун төлөп чыгарып аласыңар. Чындыгында Тооратта өз элиңер менен салгылашуу арам кылынган эле. Ошондой эле үй жайынан кууп чыгаруу дагы арам болгон. Эмне силер Тоораттын кээ бир өкүмдөрүнө ишенип, кээ бир өкүмдөрүнө капыр болосуңарбы? Албетте ушул кылмышыңардын жасасын бул дүйнөдө кордук жана шермендечилик, кыямат күнүндө тозоктун катуу азаптарына дуушар болосуңар. Алла Таала силердин жасап жаткан амалдарыңардан бейкапар эмес. Булар ушундай жаамат, акыреттин наркына ордуна бул дүйнө жашоосун тандап алгандар. Кыямат күнү алардан тозок азабы жеңил кылынбас. Аларга бирөө тарабынан жардам дагы берилбес. Албетте биз Тооратты Муса алейхиссаламга бердик. Мусадан кийин дагы башка пайгамбарларды жибердик. Мариямдын уулу Исага алейхиссаламдар
көптөгөн кереметтерди уроолодук. Жабраил алейхиссаламды Hazreti İsa'ga bekemdedik. Bizden taraftan жиберилген пайгамбарлар, эгер силер каалабаган өкүмдөрдү алып келишсе, силер текеберлерine каршы чыгып кабыл албадыңар. Пайгамбарлардын кээ бирин танып чандыңар да, кээ бирин өлтүрүп тындыңар. Жөөттөргө Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям насаат кылса, алар мындай дешти: Жүрөгүбүз кулпуланган, сенин насааттарың кирбейт. Алардын айтканынан эмес, балким алардын капырлыгы үчүн Алла Таала наалат кылгандыр. Өзүнүн ырайымынан аларды узак кылды. Ыйман келтирсе да, алардын бир азы гана ыйман келтирет. Алар Алла Таала тарабынан өздөрүнүн китептерин тастыктай турган Куран келген кезде аны кабыл алышпады жана ишенишпеди деп Аллахым 89-аятта айтып жатат. Алар bu Алла тарабынан өздөрүнүн китептерин тастыктай турган Куран келген кезде аны кабыл алышпады жана ишенишпеди. Чындыгында алар Куран түшөөрдөн мурун ушул түшө турган Куран бизге шапаат, колдоо көрсөтөт деп арабтар менен болгон салгылашууларда Алла Тааладан жеңиш, жардам талап кылып сурашат эле. Мөөнөтү келип Куран түштү. Ислам дини келди. Алар өздөрү жакшы билип жүргөн Куранга капыр болушту. Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды чанышты. Капырларга Алланын наалаты болсун. Алар өз напсилеринин ордуна көптөгөн жаман нерселерди ыктыяр кылып алгандар. Кыскасы, Алла түшүргөн Куранга капыр болушту. Алла өз пенделеринин арасынан каалаганына пазилет урматсы бергенине ичкүйдүүлүк көрө албастык кылдыңар. Алланын бирин үстүнө бири бериле турган азабына татыктуу болдуңар. Капырларга Алланын катаал азабы бар деп Аллах Таала Бакара сүрөсүнүн 90-аятында айтып жатат. Кийинки ставзулак. Эгер бул жөөттөргө Алла Таала түшүргөн Куранга ыйман келтиргиле деп айтылса, биз өзүбүзгө түшкөн Тооратка ыйман келтиргенбиз. Андыктан ага гана ыйман келтиребиз дешет да, Тоораттан башка китепти Куранды чанып коюшат. Чындыгында Куран акыйкат, алардын китептерин тастыктоочу. Эй Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, аларга жооп беретинде, эгер силер чындыгында эле Тооратка ыйман келтирсеңер, эмне үчүн Алланын мурунку пайгамбарларын өлтүрөсүңөр эле деп айткын. Эй Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, аларга жооп беретинде, эгер силер чындыгында эле Тооратка ыйман келтирсеңер, эмне үчүн Алланын мурунку пайгамбарларын өлтүрөсүңөр эле деп айткын. Албетте Муса алейхиссалам силерге кереметтерди алып келди. Анан Муса алейхиссалам Тур тоосуна кеткенден соң баарыңар Мусого табынуучу болуп алдыңар. Ошону менен силер залымдардан болуп калдыңар. Ошолдордо ата-бабаларыңардан китеп түшүрсөк, амал кыласыңар деп ант убада алганыбызды эстегиле. Ошол убаданын негизинде силерге Тооратты түшүрдүк, силер кабыл алуудан баш тарттыңар. Жабраил алейхиссаламга буйрук бердик. Ал Тур тоосун силердин үстүңөргө алып келди. Анан биз силерге берген китепти чындык менен кабыл алгыла, андагы осуят насааттарды жан дилиңер менен уккула дедик. Алар осуяттарын уктук, бирок ага баш ийбейбиз дешти. Негизинен капырлыктарынын себебинен алардын жүрөктөрүндө, дилдеринде Мусого ибадат кылуу бекемделип калган эле. Эй Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, жөөттөргө ыйманыңар бар болсо, ошол ыйманыңар силерди көптөгөн жаман иштерге буйрат экен дегин. Жөөттөрдүн ишенимдери ушундан ибарат алынат. Алар жаннат биздики, жаннатка башка адамдын кирүүгө акысы, укугу жок дешет. Алла Таала аларга жооп катары: Эй Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, жөөттөргө
эгер акыйкатта Алланын алдында жаннат силердики болсо, башка адамдын акысы болбосо, ошондой эле силер бул көз карашыңарга аябай катуу ишенсеңер, анда өлүмдү талап кылгыла, мына ошондо жаннатка тезирээк барасыңар деп айт. Деп Аллах Таала Бакара сүрөсүнүн 94-аятында айтат. Кийинки аятта астагфируллах 95-аятта астагфируллах. Бирок алар өлүмдү эч качан арзуу кылышпайт. Ошон үчүн алардын кылмыштары аягында оор күнөөлөрдөн ибарат. Ошол күнөөлөр менен акыретке баруучу эч качан эстешпейт. Барууну эч качан эстешпейт. Алла Таала залымдардын абалын аябай жакшы билген, билүүчү. Балким эй Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, бул жөөттөр өлүмдү арзуу кылуунун ордуна бул дүйнөдө башкалардан көбүрөөк өмүр сүрүүнү каалагандарын, бул жашоого ач көз болгондуктарын көрөсүң. Ошондой эле алар жашоого мушриктерден да өтүп ач көз. Алардын кээ бири бул жашоону дос тутуп калып, кана эми 1000 жыл өмүр сүрсөм деп арзуу кылат. Чындыгында узак өмүр сүрүү Алланын азабынан куткарып калбайт. Алла Таала алардын амалдарын көрүп туруучу. Кээ бир жөөттөр Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга, эгер сага аянды Микаил алейхиссалам алып келгенде сага ыйман келтирет элек, биз жөөттөр Жабраилди жаман көрөбүз. Алейхиссалам. Мына ошол себептен Жабраил жөөттөргө душман, жөөттөргө түшкөн бале, кыйынчылыктардын баарын Жабраил алып келген дешет. Алла Таала, эй Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам, жөөттөргө мындай де: Жабраилге душман боло турган ар бир адам өз азабынын катуулугунан өлүмгө учурасын. Андыктан Жабраилде эч кандай күнөө жок. Ал Куранды аят алып келип сенин жүрөгүңө түшүрдү. А Куран сенден мурун Алла түшүргөн китептерди тастыктоочу. Куран пенделерге акыйкат жолду көрсөтүүчү, момундарга Алланын ырайымынан сүйүнчү кабар жеткирүүчү. Кимде ким Аллага, анын периштелерине, анын пайгамбарларына, Жабраилге жана Микаилге душман болсо, Алла Таала да андай капырларга душман. Биз сага айткан айкын кереметтерди түшүрдүк. Мындай кереметтерге Алланын өкүмдөрүнөн жүз буруп моюн сунбагандар гана ишенбейт, танышат. Деп Аллах Таала Куранда айтып жатат. Бакара сүрөсүнүн 99-аят менен аяктап туралы убакыт болуп калды иншаллах. Аллахым ушу айтып берген баяндарын түшүнүп амал кылууга Аллахым өз жардам берип, ушу жолдо кадамыбызды бекем кылсын, ыйман ыкласыбызды бекем кылсын, билип билбей калган ката кемчиликтерибизди кечирип, Аллахым эки дүйнө бактылуулардан кылып, тандалган Куран ээлеринен кылып, Аллахым өзүнүн сүйүктүү кулдарынан кылып, сүйүктүү кулдары менен бирге кылып, Аллахым разы болуп, өзү разы кылып, өзү кабыл кылсын. Субханак Аллахумма ва бихамдик ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Аллахым разы болуп, өзү разы кылып, ар бирисин амин деп алакан жаган ар бирисин дуа тилегибизди кабыл кылсын. Аллахумма солли аля сайидина Мухаммад, жазаллаху ан Мухаммадан саллаллаху алейхи ва саллям бимаху ахлиху. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.